Айтайын дегенім жолық мәселесі бойынша. Бұл керек болса дин мәселесін мындай эле жылдырып коелу, мыйзам мәселесі. Конституцияда каралган. Ар бир адам дин тутканга эркиндиги бар. Динин тандасын, ошол динди тутсун, ошол ритуалдарын аткарсын, эч кимдин ага тыюу салуу акысы жок. Конституцияда бар. Экинчиси, закон о вероисповедании, дин ишеним жөнүндө мыйзам бар. Ошол жерде да каралган. Бир дагы жерде мына билим берүү мыйзамын карагыла. Мектепке эгерде жол ушан келсе киргизбей коюш керек. Киргизбегендердин баардыгы мыйзам бузуп атат. Мына мен билгенде Кушкарбыда бир бала чыктыбы, бар тополон кылган. Прокуратурага кайрылганда ошол жол ушандарга кыйын болуп аткандар прокуратурага барганда мынтип кылат экен. Мыйзам жок, ошондой болсо дагы мен экинчи кайталабайм, кечирip болуш депчи. Айтайын дегеним, мен эжекелерим абдан сыйлайм, агайларым абдан сыйлайм. Мугалимдердин баардыгы устаттары ошолордон айланалы. Бирок кыздардын жүрөгүн сындырбаңыздарчы. Адам ишеним менен жашайт. Эгер мыйзам бузулса бир жөн эле, мыйзамдан таппайсыздар. Эгер мыйзамга такап, ошо биздин элде адет бар деген соттошсочу аябай катуу болуңуздар бар. Ошон үчүн бул маселени маселе кылбай койгоңуздарчы. Адам калганда келип бизден бир депутат шайланды, көрдүңүзбү, жол чала турат. Эгерде мугалимдер, айрым эжек агайлар киргизбей кое турган болсо, мен парламентте чыгып айтам, анда Дина Рашимовна чыгарып эле. Ушундай тартип бар экен. Ошон үчүн бул мыйзам маселеси. Чындап мыйзамды билиңиздер, юридикалык жактан сабаттуу болуңуздар, бул өтө маанилүү. Эч кимдин акысы жок. Эгерде прокуратурага берилсе, укук коргоо органдарына барса, сотко барса, ошо киргизбей койгондор катуу жооп берет. Ушул маселе. Анан ыйман жагын айтпай эле койдум. Адам ишенип атса, эгер алып келсем бул фарз экен, акыртта жооп кылам деп коркуп атса, а сен болсо анан дагы бир нерсе бар. Билим берүү мамлекеттин түздөн-түз милдети. Эгерде жол шанекесинде киргизбей коюп бир ай сабакка келбей калса, анын конституциялык билим алып алган укугу. Анан жолу чөк келсе, ал өзүнүн эркин. Чоң рахмат.